Казакстанда окумуштуулардын макамы мыйзам жүзүндө бекитилет. Мажлис тиешелүү мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Документ илимий механикалык ишмердүүлүктү өркүндөтүүгө багытталган жана жамааттык пайдалануудагы лабораторияларга жеткиликтүү камсыз кылат. Башкача айтканда, бардык илимий кызматкерлер үчүн мамлекеттик буйрутма менен сатып алынган жабдууларды орток пайдалануу механизми иштелип чыгат. Бул өзгөрүүлөр предметтик олимпиадаларга жана илимий долбоорлорго катышкан таланттуу балдарга мамлекеттик университеттердин лабораторияларын акысыз пайдалануу мүмкүнчүлүгүн берет. Биз сунуштаган нормаларга ылайык илимий долбоордун башталуу мөөнөтү автоматтык түрдө 3 айынан эмес, так ошол келишим түзүлгөн күндөн баштап белгилениши керек. Мыйзам долбоорунун алкагында биз Улуттук илимдер академиясынын ишин токтоп турган бир нече маселени да чечебиз. Анын квазимамлекеттик сектор субъектиси макамын мыйзам жүзүндө бекитебиз. Бул академиянын мүлкүн калыптандыруу тартибин так жөнгө салууга, каржылоо булактарын аныктоого жакшы мүмкүнчүлүк берет. Жакшы мүмкүндүк берет.